Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah'ım bizge пайдалы илим насип кыл. Кабыл болгон амал, адал рызкы. Бизге үйрөткөн илимди пайдалуу кыл. Үйрөнгөн илимибизди пайдалуу кыл Аллахым. Өзүбүздү напске таяндыра көрбө. Бүгүн Аллах Таалам жардамы менен кыска сүрөлөрдүн бири болгон Тин сүрөсү. Кыска сүрөлөрдү карапайым адамдар көбү намаздарды окушат. Намазды окугандан кийин кыска сүрөлөр көп кайталанат дагы, адамдар маанисин жакшы түшүнүп алыш керек. Куранды канчалык маанисин түшүнгөн сайын ошончолук ага ой жүгүртө алат, таасир берет. Негизи эле Курандын максаты ошол да. Биз сага Куранды бактысыз болуп калыш үчүн түшүргөн жокпуз дейт Алла Таалам. Куран биздин бактыбызга түшкөн. Бактылуу болом деген адам Куранга маани бериш керек. Бул жөн эле бир тумарга же көзгө же кабырларда өлүктөргө окуп кала турган нерсе эмес. Адамдар ошо Куранды окуп, таанышып, билип, түшүнүп жашоодо туура жолдо жүрүү. Тозокко түшүп калган адамдардагы эң чоң өкүнгөнү ушул болот. Ушу жер бетинде ушунча жыл жашап, Аллахтын түшүргөн Куранына маани бербегенибиз, акыл калчабаганыбыз, укпаганыбыз. Ошон үчүн Алла Таалам катуу айыптаган. Айрым кайдыгер адамдар, көздөрү бар, көрбөйт, жүрөктөрү бар, сезбейт, кулактары бар, укпайт. Алар дүлөй, алар кайдыгер, алар мал сыяктуу жана малдан дагы жаман деген. Буну эмнеге? Ошо акылдарын иштетпегени. Анан бул кыска сүрөдө субханалла ажайып адамдын жаралышы, кандай ал чырайлуу Алла Таалам жараткан экен деген. Жалпы Алла Таалам жараткан махлукаттардын арасынан эң өзгөчө мындай махлукат жаралган эмес экен. Эң өзгөчө махлукаттардын эң чырайлуусу. Бирок ошондой абалда болсо дагы эле кандай адам акыры барып жаман келбетке, жаман акыбалга түшүп калат. Эмнеге? Ошол Алла Таалам берген мүмкүнчүлүктү адам баласы колдонбогондуктан. Андай мүмкүнчүлүктү эң чоң болгон китке да берилген эмес, эч бир жаныбарга да берилген эмес, керек болсо периштеге да берилген эмес. Периштеде күч кудурет мындай бар деген менен, бирок адамда эрки жок, ыктыяры жок. Эми таанышып көрөлү, бул сүрөдө, кыска сүрөдө Алла Таалам «Ваттини ваззайтун ва тури синин ва хадал баладил амин». Алла Таалам касам ичип атат. 3 нерсе менен. Алла Таалам каалаган нерсеси менен касам ичип берет. Адам да Аллах Таалам менен гана касам ичет да. Касам ичүү деген эмне? Бир нерсени ынандырып, тактап, аныктап, ишендирүү үчүн эң улук нерсени коесуң да. Валлахи, биллахи, таллахи деп. Куран менен касам ичсе болот, мисалы, бул Аллах Тааланын сөзү. Анан жана ан урсун, түн урсун, куттуу дасторкондо турам, куттуу жолдо баратам, караңгы түндө турам, ыйык жерде турам деген бүт болбойт. Тек гана мусулман адам Аллах Таалам менен гана касам ичет. Аллах Таалам болсо, бул улук зат. Алла Таалам өз билгенин кылат, каалаганын жасайт. Ага эч ким үстүнөн өкүм жүргүзө албайт. Бирок ошондой болсо да Алла Таалам касам ичкен нерселерде адам үчүн чоң ибараттар, чоң сабактар бар, чоң үлгүлөр бар. Ал жөн эле ичип койгон жок. Ошол бизди адам баласын ойго түшүү үчүн. Ошол нерселерде чоң эскертүүлөр бар экен. Түн менен касам ичкен, күндүз менен касам ичкен, күн менен касам ичкен, убакыт менен касам ичкен, ошонун баардыгында адам үчүн чоң сабактар бар. Ваттини ваззайтун деген биз жана турктуларга келген инжир да, инжир. Зайтун болсо оливковое масло. Кыргызча эмне деп коет? Зайтун майы деп эле коебу? Оливковое масло. Бул өзү Шам өлкөлөрүндө да, Шам өлкөлөрүнө кайсылар кирет? Палестина кирет, Сирия кирет, Иордания кирет. Азыркы Кудус мечит турган мусулмандардын эң биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мусулмандар ал жакта кыбланы ошол жака карап окуган жер. Иса алейхиссаламдын мекени, жери болгон, туулуп өскөн ошол жерде пайгамбарлык миссиясын аткарган жер. Ошол жерди муфассирлер эки түрлүү айтат. Биринчиси ушул зайтун майы менен, тин менен касам ичсе, экинчиси ошол мекен жер менен дейт да. Ошол Шам өлкөсү. Иса пайгамбардын жери дейт. Ал экинчи жер болсо Ватури Синин, бул Муса пайгамбар Аллах Таала менен сүйлөшкөн жер. Бул жер эмне? Тоо да, тоо жер. Бул каякта жайгашкан? Мысырда. Муса пайгамбардын өмүрү өткөн пайгамбарлык миссиясы. Фиравун менен күрөшүп, Аллах Таала менен түз байланышып сүйлөшкөн жер. Ошол азыркы Сина деп коебу, ушундай дейт да. Тоо, ошол жер менен Алла Таалам касам ичип атат. Үчүнчү жер Вахадал баладил амин. Бул тынчтык болгон жер деп Мекке. Мекке кимдин мекени? Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жери, туулган жери, вахий түшкөн жер, тынчтык жер. Алла Таалам ал жерде кабар ретинде да айткан, буйрук ретинде да айткан. Ал жерден
дарагын сындырып, аңуулоп, бирөөгө зыян берип, ушок айтуу бүт күнөөлөрдүн кичинекейи да болбойт. Ал жер харам деген ошол ыйык жер. Ал жерде 2 рекет намаз окуганы 1000 рекеттен да артык. Мына ушул 3 мекен жер менен. Субханалла, карасаңыздар, эми Алла таалам касам ичкенде, мындай карасаңыздар, эң улуу пайгамбарлар, Иса пайгамбар, Муса пайгамбар, Мухаммад алейхиссалату вассалам, пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламды карасаңыз, пайгамбарлардын эң акыркысы болуп атат. Иса пайгамбар менен Мухаммад алейхиссаламдын ортосунда эч бир пайгамбар келген эмес. Акыркы пайгамбардын алдыңкысына пайгамбар. Ошондой эле бул пайгамбар кайра кайтып келери, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үммөтү болуп, жана дажжал менен согушкандыгы. Муса пайгамбарды карасаңыз, ажайып өзгөчө, бул улул азымга кирет. Анан дагы карасаңыз, ушул 3 пайгамбар акыркы пайгамбарыбыздын динин ээрчүүгө коомдор. Мисалы, мына яһудтар ушунгө чейин биз Муса пайгамбарга ээрчийбиз деп коюп адашып жүрөт, Аллахтын каарына калып, амал кылбай, акыр келген пайгамбарга моюн сунуп, ыйман келтирбестен, Аллахтын каарына калып, ачуусуна тийип, наалатталган коомго чейин жетип калышты. Ал эми Иса пайгамбардын ээрчим деп жүргөн дагы канча деген топторду карасаңар, адашып жүрөт. Иса Кудайдын баласы деп, бир топтор болсо Кудай өзү ушинтип адам кейипин кийип келген деп. Мына ушул кыямат кайымга чейин бири Аллахтын каарына калып болсо, бири болсо адашып, Аллахка ылайык келбеген нерселерди таандык кылып жүрүшөт. Мунун баары эскертүү дейт. Мунун баардыгы эскертүү. Бул 3 касам нерсе менен Алла таалам касам ичип туруп, анан жообун берип атат. Касам ичкенден кийин жообун айтып атат. Айтып туруп, лакад халакнал инсана фи ахсани таквим. Биз чындыгында адам баласын, инсанды өтө чырайлуу кылып жаратканбыз. Бул эмне экен? Жооп, касамдын жообу да. Бир нерсени касам айткандан кийин ошонун артынан жооп келет, жооп иретинде Алла таалам. Катуу эскертип, мына ушундай деп туруп, анан жооп иретинде адам баласын өтө чырайлуу жаратканын айтып атат. Анан берде фруктудан немени айтып калдым? Ибн Аббастын сөзүн сахаба. Тин деген инжир бейиште бул дүйнөдөгү фруктуларга так сөлөкөтү окшош болгон бир эле өсүмдүк бар экен. Мындай көргөндө өтө окшоштугу. Бул инжир. Эмнеге десе, мисалы, банан жейин десең, сыртын сыйрыш керек. Алма жейин десең, ичиндеги жана дайнектери калат. Картошка, овощ, любой нерсе калсаң, же бирөөнүн сыртын сыйрыйсың, же бирөөнүн ичи калат да. Бир бөчөгү деп коебу, эмне деп коет. Инжирде эч нерсеси калбайт экен да. Свесинде ушул үзүп эле ичи сырты менен желет экен да. Жалгыз ушул бул дүйнөдөгү эң так ичи да сырты да окшош болгон өсүмдүккө кирет деп айтыптыр да. Бул Алла таалам касам ичкен нерселерден деле изилдеп караса, аябай мунун пайдасы чоң экен да. Оливковый маслонун адам болгон организмине да инжирдин дагы пайдасы аябай чоң. Куранда келиптир деп изилдеп көрүшкөн го мусулмандар, карап. Алла таалам адам баласын ушундай чырайлуу жаратыптыр. Бул эмнеге десе, муфассир айтат, ушундай чырайлуу жаратты, себеби махлукаттардын арасынан эң чырайлуу жараткан адамды Алла таалам өзүнө ибадат кылышын каалаган дейт. Эй инсан, сенин ырайымдуу болгон, мээримдүү болгон, берешем болгон, өзүңдүн роббиң болгондон жүз буруп, андан кетип калышка сага эмне түрткү болду деп атат да. Аллади халакака фасавака фаадалак. Сени жаратып, чырайлуу кылып, сага адилеттүү мамиле кылды го Алла таалам деп. Ушундай сонун сүрөттө жаратты го деп. Ушудан алымдар айтат экен, адамдын эң чырайлуу жаралгандыгы өзүнө ибадат кылышын жараткан чындыгында адамды. Ушул ибадаттын өзү чоң шарапат. Ибадаттын Кудайга кул болуш, ага ибадат кылышын жаралыштын өзү чоң шарапат да, чоң сыймык. Эми адамдыкындай көз, адамдыкындай угуусу, адамдыкындай анализ жүргүзгөнү, акылы, колу, турпаты, келбети, жүрүм туруму жок дейт, андай махлукат жаратпаган. Адам дайым ушуну эстеш керек. Силер керек болсо өзүңөрдүн жаралышыңарга карасаңар болот деген аяттар бар Куранда. Жок да мындай нерсе. Бирок ошондой болсо да, кийинки аятта Алла таалам тумма рададна асфала сафилин. Ошондой болсо да адам кайра барып, пасттын пасттыгына, мындай бир адамдык касиеттен тайып, ушундай төмөн, паст деп коет, эмне деп коет? Ушундай деңгээлге чейин түшүп калат дейт. Эмнеге? Ошондой чырайлуу акылын колдонбосо, Аллах берген мүмкүнчүлүктөрдү, адам берген сыпаттарды колдонбосо, мал болот. Малдан дагы жаман болот. Акыры барып эмнеге? Айрымдары тозокко түшөт. Айрымдар Аллах таалам каарына түшөт. Бул жерде ушу эки маани бар дейт. Аллахка капыр болуп, бул дүйнөдөн Роббисин тааныбай, Кудайдын жолунда жүрбөй кеткендер тозокко түшөт дейт. Асфала сафилин деген тозоктун түпкүрүнө чейин түшкөндөр. Экинчиси мусулмандар үчүн төмөн түшүп калганы баягы жаш бала болуп, анан кийин куракка келет, күчкө толот. Күчкө толгондон кийин картаят. Башында алсыз болчу, алдей болуп. Анан ортолук күчкө келди, анан кайра алсыздыкка кайтат экен.
кантип алыстыкка айтат? Картайганда уже баягы жаш баладай болуп таарынчаак болот. Памяти слабыйлайт. Баягы эрезедеги 25-30 жашта күчү кайра 60-70 деген артка кайтат. Алла таалам Куранда айтат: "Оминкум" Аллах силерди жаратты, "Сумма ятаваффакум" силерди кайра өлтүрөт. Силердин араңардан кээ өмүрү узак болот дейт. Алсыраган карлыкка жетет дейт. Бирөөлөрү ажалы келсе эртерээк кетип калат. Бирок эң бирде айта турган нерсе, адам Аллахка баш ийбей, тоң моюндук кылып, айрымдар капыр болуп, бири тозокко түшсө, бири күнөө менен тоо кылмастан өтүп, тозокко түшүшү мүмкүн. Ушул негизи максат деп айтат алымдар. Эмнеге десе, себеби аяттын уланды деле айтып атат, тек гана булар гана сооптору үзүлгүс болуп, Алла таалам жиберип берип турат дейт. Иллаллазина аману ва амилус солихат фалахум ажрун гойру мамнун. Аллахка иман келтиргендер жана амал кылгандар, таза амалды, солих амал кылгандар, мына ошолордун гана сообу үзүлбөстөн барып турат дейт. Мындайча айтканда Алла таалам жараткан келбет, чырай бар адамга берген. Ошого болгон сый урмат бар, ошол сый урмат сооп болуп барып турат дейт да адамга. Тек гана ушуларга дейт. Эмне эки нерсени айтып атат. Иллаллазина аману ва амилус солихат. Биринчиси иман, экинчиси амал. Амал деген эмне мына? Ишенген ыйманыңдагы Аллахтан келген буйруктарды аткаруу, тыйгандардан тыйылуу. Анан жөн эле мен Кудайга ишендим, жүрөгүм таза. Эң главный жүрөк таза болсун дегендер ушуну билиш керек да. Бул жол менен ыйман ишке ашпайт. Ошол амал, практика керек. Жөн эле сөз жарабайт. Жөн эле ишеним жарабайт. Куранда канча аяттар бар. Ийгиликке жетти, кутулду деп айтпайт иман менен. Сөзсүз ыйман келтиришет, солих амалдар кылышат, намаздарын тургузат, орозолорун кармайт деп билип келет да. Ошон үчүн билиш керек. Сөз жарабайт өзү. Сүйлөп аткарбай койсок, пайда бербейт ал. Бул сөзүбүз, билген илимибиз өзүгө каршы турат. Практика керек, амал керек ошо. Билдикпи, аткарыш керек. Туура эмес деп билдикпи, тыйылыш керек деген сөз. Мына ошолордун гана соопторду Алла таалам берип турам деп атат. Үзүлбөс. Гойру мамнун деген мындай үзүлбөстөн аларга сооптор, жакшылыктар барып турат. Үзүлүп калгандар кимдер? Асфаля сафилин деген тозокко түшүп калгандар, буларга жок Аллах менен келишим үзүлгөндөр, намаз жок өтүп кеткендер, Кудай сактасын. Кудайга ишенбей өтүп кеткендер. Жашоосун пайдасы өткүзүп салгандар. Алар Аллах менен мамилени үзүп салгандар. Сообу үзүлүп калгандар. Ал эми иманда, амалда жүргөн адамдардын сообу үзүлбөйт. Сооп үзүлбөйт. Гойру мамнун. Фалахум ажр деген сооп, гойру мамнун деген үзүлбөс сооптор барып турат. Кимдерге? Тек гана иман келтирип, солих амалдарды кылгандар. Солих дегени жакшы амалдар. Жакшы амал деген Кудайдын буйруктары. Жамандар деген, жаман бул Кудайдын тыйган нерселери. Уланып туручу мусулмандар билиш керек. Ушул эки нерсе болбосо, амал солих болбойт дегенбиз. Куранда амал солих дегени билиш керек. Ушу эки нерсе болмойнча мен амалым солих таза болбойт экен. Мындайча айтканда сооп болбойт экен. Беде Алла таалам үзүлбөс сооп барып турат деп атат. Значит, менин сообум үзүлүп калат экен. Ушу эки шарттын бири болбосо деп түшүнүш керек. Биринчиси ихлас, экинчиси сүннөт. Ихлас бул Аллах таалам үчүн кылуу, сүннөт бул пайгамбар көргөзүп берген жол менен кылуу. Андан кийин Алла таалам фама юкаддибука ба'ду биддин деп айтат. Эми ушунун баарын билдиң деп атат. Адамдын сонун жаралганын, чырайлуу жаралганын, ошондой болсо да адамдардын арасынан бири тозокко түшөт экен. Бири үзүлбөс сооп менен барып бейишке кирет экен. Ушунун баарын билгендейин сага эмне түрткү болду ушул динде Кудайдын буйругун аткарбашка, Аллахтан келген ыйманга ишенбешке? Эмнеге сен муну жалганга чыгарып атасың? Эмнеге сен көрбөй атасың? Эмнеге сен укпай атасың? Эмнеге сен сезбей атасың деп Алла таалам кайрылып атат. Фама юкаддибука ба'ду биддин. Дин деген ушул берде кыяматты, акыретти жокко чыгарышка, же ишенбей коюшка, же шалакы мамиле кылышка эмне түрткү болуп атат сага? Ушунун баары ушундай сага чырайлуу жакшылыктын баарын бердим деп Алла таалам кабар берип кайра адам баласына кайрылып атат. Сан жеткис жакшылыктарды бердим. Эмне сага себеп болду дейт. Аллахтын кудуретине иман келтирбешке, акырет күнгө иман келтирбешке тапсинде. Ушунун баары жакшылыктын баарын билип, эмне түрттү сага муну жокко чыгарышка? Дин деген ошо жаза күнү да. Яумиддин деп атпайсыңар? Малик яуми, падыша. Ошо жаза бере турган күндүн падышасы деген Куранда күндө Фатихада сүрөп атканда эстеңиздер. Ошо күндө жаза болот. Жакшылыкка жакшылык, жамандыкка жамандык. Ар бир сообума жакшылык алам. Ар бир күнөөгө жазасы бар. Андан кийин Алла таалам аятты улап, алейсаллоху би ахкамил хакимин.
Чындыгында Алла таалам данышмандардын данышманы эмеспи? Данышман деген сөз эмне? Данышман деген ар нерсени өзүнүн ордуна коюу. Ар нерсенин тилдик мааниси эмне экен? Ар нерсени өз ордуна коюу. Эч кимге мындай адилетсиз мамиле кылбоо деген сөз. Адилеттүү мамиле кылуу. Ал эми адилеттүүлөрдүн адилеттүүсү бул Алла таалам. Данышмандардын данышманы бул Алла таалам. Эми бул жерде мындай бир хикматы жооп берүүдөн Алла таалам бул дүйнөдө бирөөлөр бар да, залымдар бар. Адам өлтүргөн, Кудайга да ишенбеген, кыямат күнүнгө да ишенбеген, жазага да ишенбеген, кылганын баарын кылып, кутурганын баарын кутуруп, бузукунун баарын кылат дагы. Эми элестетип көрүңүздөр. А бир адам бар, орозо тутат, намаз окуйт, өзүнүн шахватын тыят, буйруктарды аткарат, намаз окуп жүргөнү, ушунун баарына сабыр керек да, ушинтип жүрдү деп кой. Бирөө капыр, эч нерсе кылбайт. Анан экөө тең кыямат кайымга барды. Анан экөөнү тең топуракка айландырып салды. Акыл менен ойлогондо деле адам баягы ушуну шоруга атып канча кыйналып Кудай деп жүрдү. Бирок акыры барып эч эмгегинин үзүнүн көрбөдү дейсиң да. Бул канча кутуруп жүрдү, бузукулуктун баары кылды. Өлгөндөн кийин жөн эле жок болуп кетти. Ушунун баары Алла тааланын данышмандыгына дал келбейт, ылайык келбейт. Муну жөн эле акылдуу адам ойлосо, эмне деген закон бул? Эмне деген мыйзам? Кандай бул табият? Кандай бул эреже деп түшүнбөйт. Алла таалам данышмандардын данышманы. Капырга капырдай жазасын берет. Залымга залымдай жазасын берет. Момунга момундай. Момунга акыретте жакшылык бар. Алла таалам Муъминун сүрөсү 115-116 аятында айткандай: "Афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илейна ла туржаун." Силер ойлодуңарбы, жөн эле силерди жаратып койдук деп. Силер бизге кайтып келбейсиңерби? Дагы бир аятта: "Афа наджалул муслимина кал мужримин." Эмне мусулмандарга мамилени биз бузукуларга мамиле кылгандай кылып коебуз? Жок. Жакшы адамдарга жакшы мамиле кылабыз, жамандарга өзүнүн жазасын беребиз. Кахф сүрөсү 30-аятында: "Инналлазина аману ва амилус солихат инна ла нудиу ажра ман ахсана амала." Иман келтирип, солих амал кылгандардын биз соопторун жоготпойбуз дейт. Аларга кандай чырайлуу амал кылса, ошондой биз дагы жакшылыктын беребиз. Сооп амалдарын жоготпойбуз дейт. Анан кээ бир жанагы капырлар Алла сактасын, биз кылардын иштин баарын кылабыз, бул дүйнөгө бир жаралдың, кутуруп ал, жыргап ал, анан өлгөндөн кийин как уйкудай болуп жок кылып кетебиз деп жүргөндөр. Ал эми мусулмандар бул дүйнөнү акыретке ийгичү жай, бул дүйнө амал дүйнөсү, акырет жакшылыктын дүйнөсү деп амал кылышат. Ал эми жанагындай айткандар, бул Алла тааламдын данышмандыгына, мыйзамына, Алла тааламдын кудуретине, Алла тааламга ылайык келбеген пикир Алла сактасын. Жөн эле жаралып, анан жөн эле жок кылып салып, эч кимге жаза берилбей. Мына өзүңүздөр эле дүйнөдө караңыздар. Канча деген мусулмандар өлүп атат, канча деген залымдар геноцид кылып коомдорду өлтүрүп атат, жазасыз калабы? Адамдын колунан өлгөн адам дагы ошол колдон өлгөнүнө да ыраазы болот Алла таалам алдында. Ошондой Алла таалам берип койгон тагдырга ыраазы болуп. Мына ушу кыска сүрө башында 3 касам алып айттык. Муса пайгамбардын жери, Иса пайгамбардын жери, пайгамбар алейхиссалату вассалам жери. Бул жөн пайгамбарлар эмес. Ушу 3 пайгамбардын атынан акыркы пайгамбарды элчиге Алла таалам буйруса да, бүгүнкү күндө дагы да Аллахтын каарына түшкөндөр, адашкандар Иса пайгамбарды элчийбиз деп. Андан кийин адамдын келбетин чырайлуу жаратканын эскертти Алла таалам. Андан кийин ошондой мүмкүнчүлүктүү адам колдонбой, тозокко түшүп калгандыгы, мээсин колдонбой, көзүн колдонбой, акылын колдонбой, жүрөгүн колдонбой, соо үзүлбөгөндөр, булар иманда, амалда жүргөндөр. Ушулардын амалдары үзүлбөйт. Алла таалам өзүнүн данышмандыгын, адилеттүүлүгүн эскерди. Мындай жөн эле барып, бул дүйнөдө экзаменде шпаргалкалыкка колдонуп, же бир жашынып башынып бул дүйнөдө жашасаң деле бир алдап байып деле жашап кете бересиң. Акыретте антип акырын барып бейиш кирип кетпейсиң. Же жөн эле барып бир ийгилик таба алам деп андай жол жок. Алейсаллоху би ахкамил хакимин. Залымга залымдай, капырга капырдай, кымындай болсо да сообун аласың, кымындай болсо да жазасын аласың деп Алла таалам мына эскертти. Ана кыска сүрө, бирок көптөгөн эскертүү бар. Дайыма ушуну окуганда адам эскерет керек. Субханалла, амалым болбосо жыргабай турбаймынбы? Жакшылык жолго жетпей турбаймынбы? Жөн эле сөз жарабайт экен, жөн эле ишеним жарабайт экен деп. Иллаллазина аману ва амилус солихат. Амал солих болбойт, ихлас менен сүннөт болмойнча. Кайра кайталап, эми иншалла намаз окуганда булардын баары таасир берет сөз. Адам ушуну эстеп, унутпай, кайталап жүрсө. Адамда память бар го, караңыздар. Айбандарда жок андай адамдык деңгээлде. Адам ушул тозокко түшкөндө да периштелер таң калат экен да, киргизип атып, сен Алла таалам ушундай чырайлуу, сага акыл берди, эмне болду сага түрткү болду? Куран десең Куран турат, эскертүү катары. Эмне арам, эмне адал?
өзүңөрдөн жынсыңардан адамдар бар деп эскертип. Бул кимдерди айтып атат? Пайгамбарларды айтып атат. Алымдар эскертип турат, мураскорлор болуп. Эмне түрткү болду сага? Десе ошол айтат. Жакшы акыл иштетпеппиз депчи. Ошон үчүн Куранга кээде окуп коюп адам өмүрү өтүп кетиши ушул аятты мааниси түшүнбөшү мүмкүн да. Мунун баардыгы эмне? Кайдыгерликтен, ошо көңүл бурбаган эмес, убакыт бөлгөн эмес, отурган эмес. Кайра кайталаш. Калам, Аллахтын сөзү мага кайрылып атат. Бул менин бактым, муну түшүнсөм, түшүнбөсөм менин кайгым деп адам кайра кайталап окуш керек Куранды. Тем более мындай кыска сүрөлөрдү адам дайыма намазында окуйт. Канчалык окуган сайын адамга таасир берет. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Саллаллаху тааля аля хайрил халқихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.